Мына биздин ушул жалпы Досой эли боюнча 130дан ашык биздин ушул аталарыбыз эмгек кылышкан экен. Мына ошол ачылуу аз эми болуп отурат. Кол чаап койсоңуз аталарыбыздын эмгегине мына ушул аталарыбыз баштай берели. Бир туугандын улуусу болгон. Айылдагы мектепти бүтүрүп, жаштайынан эмгекке бышып, ини карындаштары кичине болгондуктан андан ары окуй албай, ата энесине жардам берип, колхоздо иштеп, ушул Шашенела атабыздын атына алынды. Кол чаап койсоңуздар. Хош келипсиз байке. Ана мына жерде көрүп отурасыздар, ушул ала башта кандай гана сонун жакшылыктар болбосун, өзүнүн жакшы сөзү менен, жакшылык баягы демөөрчүлүк кызматы менен мына биздин Күрүчбеков, биздин ушул Аскарбек мырза, ушул атайын жогорку кеңешинин ыйман нуру фракциясынын лидеринин кеңешчиси. Мына кол чаап койсоңуздар болот. Бизге дагы Досой эл үчүн аябай ошо жогорку кеңеште жан үрөп, жана жогорку кеңеште ушул Досой ата ала баш айылы жөнүндө жанагы эжекелерибиз сүйлөп өткөндө мына ушул жигиттердин жардамы менен болуп отурат. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Агабызга микрофон суналы. Урматтуу туугандар, бүгүн абдан жакшы иш-чара болуп атат. Ошо биринчиден ушу Бишкектен да теге Кадыр атабыздын атынан парк ачылып атат. Ошо мен деген куттуктайм. Кадыр атабыздын балдарын, кыздарын, небере чөйрөлөрүн куттуктайм. Бул деген төөлүккө калган атты. Бул ошо Кадыр атабыздын паркы. Андан кийин ошо бүгүн дагы ачылып атат. Согушка катышкан ардагерлердин ошо эстелиги ачылып атат. Ошо баарыңарды дагы куттуктайм. Ошо бияка баягы согуштан келбей калган ата-бабабыздын балдары, неберелери, чөбүрлөрү болсо керек. Ошол жерде ошо Кенеде айылдан ошо 100дөн ашык киши келбей калыптыр. Ошону өзүңөр ойлоп көргүлө. Ошо канча киши деген курман болду. Ошо дагы баарыңарды ошо эстелик ачылышы менен куттуктайм. Андан кийин ошо мен ошо куттуктагым келет. Уюштуруу комитетинин адамдарына. Мына бул жерде Жанарбек аттарынан айтайын. Жанарбек, Туратбек, Эсен, тиги жерде Касиет жүрөт, анан Алымкул, ошо мен баарын айтпай эле коеюн, аттарын айтпай эле коеюн. Бирок ушу уюштуруу комитетине мен ушу чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Ошол уюштуруу комитети ушу паркты ачканга дагы, эстелик тургузганга дагы, ошо акча тыйын чогултканга дагы ушунду баарын ушул уюштуруу комитет жасады. Силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы айтып коеюн дедим эле, ошо жерде мен ошо биринчи көрүп атам, Гилейгин Замбирек алып келип койгон. Үсөналы авандын балдары Арстан баш болуп. Силерге дагы ыраазычылык билдирем. Гилейген Замбирек түшөрүп алып келип туруп ушерге койгонуңарга. Анан мен болсом өзүм Күрүчбек Шаршыналынын уулу болом. Эми Күрүчбек Шаршыналы ушул Алабаш айылынын тургуну, ошол жерде төрөлгөн, өскөн, андан кийин ошол бияктан чыккан ошо киши да Күрүчбек Шаршыналы. Анан ошо азыр сөздү биздин балабыз ошо Күрүчбек Шаршыналынын небереси, жанагы ага чейин айтып кеткенде ошо Иман Нуру фракциясынын лидеринин, Нуржигиттин лидеринин кеңешчиси. Өзүнүн ошо жогорку кеңештен ардак грамотаны алып келиптир. Дагы унутуп атыптыр эми. Эң негизгини унутуптурмун да, Бактыбек жөнүндө, Тойгонбаев Бактыбек жөнүндө. Бул Тойгонбаев Бактыбек 1000 баракка жакын ошо энциклопедический словарь деп койсо болот. Досойлор жөнүндө ошону жазыптыр. Мен өткөндө Бактыбек менен сүйлөшүп, анан ошо сүйлөшүп ошо билдим да, ушул китепти жазганда ар бир адам менен, ар бир ушул тиги Досойдун балдары менен
урпактары менен сүйлөшүп ушул китепти жазып ошо бүтүрүптүр. Анан эми өзүңөр билесиңер, 10 барак китеп, 10 барак кагаз жазыш кыйын, а бул 1000 барак китепти жазыптыр. Азыр эми ошо китепти ачсак, мисалы тааныгандар деле китепти ачып деле көрсө болот экен. Ким экен, ким кандай тууган болот экен, кимдин баласы болот экен, небереси болот экен. Ошондой бул энциклопедия өзүнчө эле. Бул дагы түбөлүккө калчу китеп деп ойлойм да, ошо мен ошо ишенем ошого. Анан ошо Бактыбекке чоң ыраазычылык билдиребиз. Сен ошо убактыңды алып канча деген эмгек, канча деген көзүң майы кетти. Анан ошо уюштуруу комитеттин төрагасына, анан ошо уюштуруу комитетине айтып коеюн дедим эле. Ошо Тойгонбаев Бактыбекке мен ойлойм баягы орусча айтканда гонорар, же болбосо кыргызча айтканда ошо премия, чоң премия бериш керек. Абдан чоң премия бериш керек. Ошону мен ойлойм ошо уюштуруу комитети эсине алат деп. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, аталар, апалар. Бүгүн чындыгында тарыхый күн болуп жатат. Мына чоң аталарыбызды эстеп, Кадыр атанын паркы ачылып атат. Андан кийин мына Досой коому Бактыбайке аракет кылып, соң китеп чыгып атат. Баарыңыздарды куттуктайм. Ынтымак болгон жерде береке болот. Мындан ары дагы жакшы ийгиликтерге жете берели. Кыргыз Республикасынын маданият жана искусство жаатындагы ак ниет үзүрлүү эмгеги жана жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Тойгонбаев Бактыбек Иязовичке Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иман Нуров парламенттик фракциясынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иман Нуров парламенттик фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков. Баракелде кол чабуулар болсун. Баракелде мына мамлекеттик сыйлыкка. Бул официалдуу сыйлык. Кудай буйрса бүгүн коллекциялдуу окшойт сизге. Куттуктайм. Бул менен токтобоңуздар, китептер дагы жазылсын, кинолор тартылсын буйрса. Чоң рахмат барыңызга. Баракелде, ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат байкелер. Силерге чоң рахмат. Мына Кудай буйрса Жогорку Кеңештен сыйлык келип баштады, Досой элине.